Акчолпон Аалы кызы бүгүн шаардагы тартипти чыңдоого, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө кошкон салым үчүн ардак грамота менен сыйланды. 10 жашынан милиция болууну кыялданган каарманыбыздын иштеп жатканына 1,5 жыл гана болсо да өзүн көрсөтүп, ийгиликке жетип турат. Ар бир күнүбүз оор жана кызыктуу деген Акчолпон келечекте генерал болсом дейт. Кичинекейбиз ойноп жүргөн убакта биздин коңшудан бир кино көрүп калгам милиция жөнүндө. Ал жерде кыздар милиция болчу. Ошону көрүп, анан оюмду өзгөртүп, 5-классым болуш керек. Ошондон бери милиция болууну кыялданып, аракет кылып, мына буюрса милиция болдум. Жана ошондой эле менин атам армияга барып келген адам. Милиция болом деп, форма кийем деп кыялданып, бирок ата-энеси кичинекей уулу болгондуктан жибербей коюшкан. Ошондуктан атамдын дагы кыялын орундаттым деп эсептейм. Акчолпон Аалы кызы жаш кезинен кыялданган жумушунда иштесе, 9 жаштагы Бейшенбек Эсеев жаш милиция катары таанымал. 3 жашынан бул кесипке кызыккан жеткинчек чоңойгон сайын формасын алмаштырып тиктирип турат. Милицияга байланыштуу баардык иш-чараларга сыйлуу конок катары чакырылып келет. Бүгүн да Ош шаардык ички иштер башкармалыгы өткөрүп жаткан иш-чарага катышууда. 3 жаштан бери ошол кызматкерлерге окшоп кийинебиз. Жылда кичине келет формалары, кайра чоңойтуп берем. Кудай буюрса менин балам да ошо кызматкерлерге окшоп, элдин керегине жараган балдардан болсун деп, атасы көзү аракет кылып, ошо балабызды алып жүрөбүз. Балабыз да ошо элдин кызматын кылган, элди коргогон, кыргыз элибизди коргогон балдардан болсун деп, ошо тилек кылабыз. Милиция кызматынын 97 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада өз кызматында жетишкен ийгиликтери үчүн кызматкерлер ардак грамота, Ички иштер министрлигинин төш белгилери менен сыйланып, кезектеги аскердик наамдар ыйгарылды. 97 жылдын ичинде милиция кызматкерлерин ар кандай оор күндөргө, ар кандай окуяларга туш келди. Ошонун оордугуна, башкасына карабай милиция кызматкерлери ант берген экен. Ошол антына бекем болуп, өзүнө коюлган милдеттерди азыркы күндө кызматкерлерибиз так аткарып келатат. Буга чейин аркыл мына 2010-жылкы, 91-жылкы Баткен окуясында биздин башкармалыктын кызматкерлери өздөрүнө коюлган милдеттерди так аткарып келди. Майрам салтанатты гарнизондук парад менен коштолду. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.